Assalamu alaikum. Men bugun sizlarga skовородкада боло турган ормонду көргөзүп бермекчимин. Ал үчүн бизге биринчиден un, туз, жумуртка жана суу керектелет. Баарын аралаштырып, катуу кылып камыр жууруп алабыз. Мына ушундай катуу болуш керек. Эми муну жарым саатка кое турабыз. Ага чейин эми биз ичиндеги аралашмабызды даярдап алабыз. Ал үчүн бизге пияз, эт, мен картошка коштум, кааласаңыздар койсоңуздар да болот. Аралашмасынын ичине мен кургатылган укроп, паприка, кара мурч жана зире коштум. Татымына жараша туз, анан салат майын коштум. Баарын биргеликте жакшылап аралаштырып алгандан кийин эми камырыбызды жая баштайбыз. Мына ушундай кылып жука кылып жая алганыбыздан кийин ичин кааласаңыздар салат майы, кааласаңыздар сливочный май майласаңыздар болот. Мен кадимки эле салат майы менен майладым. Майыбызды бардык жерине жеткирип алгандан кийин аралашмабызды салып, аны да бардык жерине жеткирип жая алабыз. Мына ушундай кылып ууруп алгандан кийин эми сковородкабызды алабыз дагы, ичине бардык жерине жеткирип май сүйкөйбүз. Эми артынан мына ушундай болгон картошканы мына ушундай формада жана ушундай жукалыкта кылып тууралганыңыздар жакшы болот. Бардык жерини жаабай турган кылып тизип алабыз. Мүмкүн болушунча бардык жерине жапканга аракет кылыңыздар, анткени биз ормонбузду салып отко койгонубузда ачык жеринен ормонбуз күйүп кетиши мүмкүн. Мына көргөнүңүздөрдөй меникинин бардык жери жабылды. Эми ормонбузду салып алабыз. Жакшылап жайлап алгандан кийин үстүнүн бардык жерин майлап алабыз. Оромонду майлап алгандан кийин картошкасы чытырып куурулганга чейин отко коебуз. Чытырып куурула баштаганда үстүнөн кайнап турган суу куюшубуз керек. Анткени биз муздак суу куя турган болсок, камырыбыз эзилип кетип ойдогудай ормон чыкпай калат. Ошондуктан кайнап турган суу куйганыбызда мына ушундай болуп тездикте кайнап чыгышы керек. Оозун жаап кайнатып алабыз. Бышырып алабыз мындайча айтканда. Көрүп турасыздар, мен көтө сонун болуп кайнап атат. Кааласаңыздар мына ушундай манты кылсаңыздар да болот. Арада мына ушинтип текшерип туруш керек, анткени түбүнө тартып жабышып күйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан кайнаган суу куюп
кайрадан текшерип турушубуз керек. Мына меники түбүнө тартып кеткен экен. Мен кайрадан дагы кайнап турган суу куйдум. Көп эмес, азыраак куюшубуз керек. Анткени бул быша турган абалга жетип калгандыктан аз гана суу куюшубуз керек. Мына меники көрүп турганыңыздардай бышып чыкты. Эми дасторконго тартып берсек болот. Мен сиздерге ичинде көргөзүп берейин. Кимде мант казаны жок болсо, мына ушундай жагдайда кылсаңыздар да өтө жакшы болот. Анткени бул сковородкада бышкандын быш убактысы 30-40 мүнөткө гана созулат. Андыктан жасашыңыздарды сунуш кылам. Видео жакты деген үмүттөмүн. Каналга жазылып комментарий калтырыңыздар. Дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.